very beautiful country. Yes, very nice. And the people are very, very friendly as well. Бул аттын аты Гоби. Гоби деп ошо чет элден келген конокторубуз коюп кеткен, жакшы көрүп. Атаман калган устачылык. Така чаап аттап менен 9-класстан бери. Мурундай мал салга жайыт болсо, азыр туризм менен өзүнүн кооздугу менен туристтерди тартып жатат. Ушул айылдын өнүгүүсүнө чет мамлекетке таанылуусуна кичине болсо да салымыбызды жардамыбызды берип жүрөбүз. Мына сен деле реклама кылгандын эле үстүндө болуп атам мен, өнүгүп кетсин деп эле. Саламатсызбы? Туристтер жакшы келип атат, аябай эле келип атат, жакшы. Азыр аттарды такасын жаңылып атабыз, 15 күндө бирден жаңылап турабыз. Ооруп бөлүп калды, ошондо эле ичимен жаман болдум бир аз. Ушул жол менен кетет Соңкөлгө, Килемчегечи. Ушул айылдан баары чыгат, ат элден чыгат, ар жактан чыгат, баары топтошуп ушул жол менен, аттар менен өдөлөп, окту менен кетет. Жумгалдын Кызарт айылында жергиликтүү жашоочулар чет элдик туристтерди тейлеп келет. Соңкөлдөн анча алыс эмес жайгашкан бул аймакка жайкы туристтик мезгилде Кыргызстандан гана эмес, чет өлкөлөрдөн да миңдеген туристтер келишет. Борбор калаадан Кызартты көздөй маршруттук такси менен биз менен кошо ондой турист да келди. Everyone can come here and enjoy, especially the landscape. The night in the yurt was quite nice. Акыркы мезгилдерде алар Соңкөл менен кошо көл сууга да кызыга башташкан. Бул жер Кызарт айылынын кире бериши. Кызарт айылы чакан айыл болгондугуна карабастан бул жерде 20дан ашуун конок үйү бар. Аталган конок үйлөрүндө жергиликтүү эл кыргыз даамдары менен туристтерди кабыл алып, сый көрсөтүшүүдө. Бул ирет Кызарт айылына келген туристтер аларды тейлөөчү гидтер, ат таптап конокторду Соңкөлгө коштоп барган жигиттер жана унутта калган өнөр ээлери менен алдыда кенен тааныштырабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Деңиз деңгээлинен 2991 метр бийиктикте жайгашкан Кызарт айылынын эли негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. 15 күндө бирден жаңылап турабыз. Гоби, Азия, Карагат, Джампо, Патрик, Шапа жана Сапсагай. Бул эмненин аталышы деп кызыгып жатсаңыз, Кызарттык гид жана ат таптоочу Улан 7 атына ушундай ысымдарды ыйгарган. Алардын бири Сапсагай учурда 8 жашта. Аттын аты болсо Сапсагай деп койгонбуз. Өзү мындай сүйкүмдүү көрүнөт, ушу жалын менен такыр кыскарткыбыз келбейт жалын. Туристтерге дагы ушундай көрүнүп, ушу жалын келип өрүшүп, аябай эмете беришет. Ошо Сапсагай деп койгонбуз. Мунун жашы 8де. Бул ат аябай жоош бул дагы. Мун дагы турист мине алат. Алар эми келгенде көбүнчө биринчи жолу минишет атты. Ошого мындай чуркап кетпеген, мындай ала качып кетпеген жакшы аттарды бергенге аракет кылабыз да. Алар бизге келгенден кийин коопсуздугу биздин мойнубузда болуп калат да милдети. Аларды жыкпай жакшы карап алып барып кеш керек. Ошого ыңгайлаштырып, жоош аттарды чогултканбыз. Ал эми Патрик менен Гоби деген ысымды аттарга туристтер ыйгарышкан. Жакшы мамиле кылган сайын алар адамга жакындайт. Уруп соккондун деле кереги жок. Баш ийбей жатса мүнөзүмдү көрсөтүп башкарам деген Улан аттарынын ар бирин сырын жатка билет. Ар бирине мүнөзүнө жараша мамиле жасайт. Азия деп коюп койгонбуз. Бул аябай адамга жакын, адамга эч кандай коркунуч алып келбейт. Адамга жакын жылкы аябай. Жылкы ат адамдын канаты деп атпайбы? Ошондой эле муну да канатындай көрөм. Атты да сыйлап минсең сага ошончолук өзүн эметип берет да, арнап берет ат. Анан ошо ушинтип такалатып
жем чөбүн убагында берип койсоң адамды ээрчип кадимкидей жүрө беришет. Үнүңдү укканда таанышат. Мисалы кетип баратып үчөөсүн жетелеп кайра үчөөсүн бошотуп койсоң ээрчип келе беришет булар. Бири-бирин дагы бири-бири менен тебишпейт, кыйкырышпайт, бири-бири менен чогуу үйүр болуп. Бир үй бүлө экен Бир үй бүлө экенин түшүнүп калышкан мындай. Бири-биринин тамагын талашпайт, мындай бири-бирин качырбайт барып. Жүрө берет да, бул атты өзүнчө байлап коебуз. Мунун аттардын жанына келгенде кичине мүнөзү кырсыраак. Аттар тиштебейт же мындай өзү басканда дагы мындай лидер болгусу келет да, алдына чыгып. Ошондой мүнөздөргө. Демек, жет атыңыздын жети түрдө кыялы бар экен да, Жети адамдыкы деле болот го, булар деле тили эле жок да, кыялы ар кандай. Бирок ошол жоош мындай адамга жакын аттарды тапканга аракет кылабыз биз туристтердин үчүнчү. Жылкылар ооруса мал доктурга кайрылып, жем чөбүн убагында берип, такасын алмаштырып, Айтор өз баласындай эле багышат экен. Буларга бизге акча таап берип аткандан кийин буларга да карап турбаса болбойт. Жылкы деле тил эле жок болсо баарын түшүнөт. Өзүм 9 жылдан бери гид болуп иштейм. Биринчи чыкканда атчы болуп эле чыкчубуз, анан азыр кичине тил үйрөнүп жакшы, азыр буюрса гид болуп иштеп атабыз. Сезон убагында ушу пик сезон ушул да 3 ай. Июль, август, сентябрь. Калган айларда деле болот, курлуй болот деле. Бирок эме аз-аздан да сезон убагында иштеп калалы деп. Мындай аттарды багабыз. Буларды такалап алып чыгып турабыз турга. Булар да бизге иштеп берет. Буюрса жакшы турист. Ушул айрылды багып атат десем жаңылышпайм да. Аябай деле кыйратып сүйлөбөйм деп айта албайм, бирок туристтер менен мындай өз ара пикир алышканга жетет английский. Ошого кандай жеттиңиз? Практика жүзүндө эле жеттик. Мектепте дагы кичине фундамент бар болчу да. Азыр практикада жүзүндө жеттик. Өзүңүздүн кесибиңиз кандай? Өзүмдүн кесибим мугалиммин. Кайсы предметтен? Физкультурник мугалим. Ал боюнча иштедиңизби? Жок, иштей элекмин. Окууну бүткөндөн кийин ушул тармак кичине өнүгүп жакшы болуп келатканда ушул тармакка эле кеттик да. 3.500-4.000ге чейин чыгам күнүнө. Атыңызга өзүңүздүн кызматыңызга, жакшы. Туристтер негизинен кайсы өлкөлөрдөн келип атышат? Көбүнчө Франция келет, Германия, Австралия, Испания. Основной Германия менен эме Франция, Бельгиядан да келишет. Көл жана тынчтык. Бул туристтердин самаганы. Чыныгы чабандын жашоосун жеринен көрүп, кымыз, боорсок жана башка ушул сыяктуу даамдардан татып көрүү дейт кызарттык улан. 3 күндүк тур уюштурабыз. 3 күндүк турдун биринчи күнү Гилемче деген жайлоого барабыз. Ал жактан туристтерди эс алдырып алып, экинчи күнү Сөңкөлгө ашып чыгабыз. Өзүнүн маршруттары бар, ошо менен ашып чыгабыз. Дагы 3-күнү күнү кайра кызартка алып келебиз обедке. Анан Сөңкөлгө барганда тынч, эл аз. Өстөр мындай эркин сезип, кечинде чыгып алып жылдызды көрүшөт жакындан. Ошого кызыгат. Тамактар болсо кадимкидей эле тамактар. Кээде 5 бармак жейт, плов жейт. Борсок жасатабыз, өзүбүздүн үйүбүз бар Сөңкөлдө. Ошо жакта ата-энебиз тозот, алар борсок жасатышат. Кыргыздын ошондой эмелерин көргөзөбүз. Эламан туристтерди ташуучу аттарга така жасаган усталардын бири. Атым Эламан, жашым 31-де. Бул ата бабабыздан келаткан кесип. Улуу нарк, улуу салт. Өзүм атам устачылык менен алек болчу. Атаман калган устачылык. Така чаап аттар калган өнөрүм 9-класстан бери. 15 жыл тегерек болуп калды. Өзүмдүн кесибим боюнча мугалиммин, мектепте да иштейм. Кошумча тармак. Кудайга шүгүр жакшы. Конгон деле жок го. Бул өнөрдү кармагандар азыр аябай азайып кетти. Көп болчу айыл. Айта беребиз. Ушундай турист ташыган дүниелерибиз болот, досторубуз болот. Ушул айылдын өнүгүүсүнө, өсүүсүнө, чет мамлекетке таанылуусуна кичине болсо да самалдуу жардамыбыз берип жүрөбүз. Айрым уланга окшогон жигиттер турист ташып жүрүп тил үйрөнүп алышат.
Көп окуп үйрөнө албай атат. Жигиттер ташчылык үйрөнүп атат. Эми айылдын өнүгүүсүнө, айылдын жакшысына туристтердин салымы деле чоң. Алар тоза болуп деп даярданып көптөгөн нерсе соңдоп атат. Анан бул туристтик сезонду биз эмес, президент да айтып атпайбы? Биз жакында туристтик база болобуз деп. Эки жана жакшылап оңдоп алат. Бир жаман жери бирок кыргыздык улуу наркты жоготуп атабыз да турист болсобуз деп эле. Айылдар башкача бир европейский стилге өтүп баратабыз. Бир өкүндүргөн жери ушул жер да. Анан эми киреше болуп аткандан кийин ал өкүнүүнү ойлонбой калдык. Акча табыш керек, иштеш керек болуп калды да. Жашоо өзү ушундай болуп атпайбы? Ал кесиби боюнча мугалим. Орто мектепте балдарга билим берип, аны менен бирге атасынан калган өнөрдү да таштабай аркалап келет. Мен биринчи сүйүктүү кесибим мектеп болгондон кийин мектеп багыты көбүрөөк, анан бул жак кошумча киреше болгондон кийин бул жакты да кошо кармай кетебиз. Мүмкүнчүлүк кенен эле иштеш керек. Мектепте дагы, айылда дагы. Жок эмес баягы. Мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр, азыр талак ачып, чалгы чапсаң акча. Эми ар кандай келишим бада. Келишим барда? Кээ бирөө 500 сом берет, кээ бирөө 1000 сом берет. Анан бул балдар менен бир баа коюлуп калган, ошол баа менен эле. Бул аттын аты Гоби, учурда 7 жашта Кызарт айылынан Соңкөл жайлоосуна чейин туристтерди ташуу кызматын аткарып келет. Айылдан жайлоого чейинки аралык 15 чакырымды түзөт. Германиялык турист Лука Кызартка алгачкы жолу келген. Oh, it's very beautiful country. Yes, very nice. Very nice people. First time now. Yeah, like third day now, but it's very good. Very nice. Келесизби? Yes, for sure. Yeah. Yeah, we'll come back in the future. Ал кыргыз жергесин кооздугуна суктанып, улуттук тамак аштарын жактырганын айтат. The mountains and the nature are very beautiful, and the people are very, very friendly as well. Oh, great food, very good food. Very good food. Very different to Germany, but very nice. Ал эми Лука менен чогуу келген досу бул ирет убактысы тар болуп калганына өкүнүп, мүмкүнчүлүк болсо кайра келем деп ниеттенип жатат. What I didn't like is that my trip here is so short. I wish it was longer. Жакшы келип алдыңыздарбы? Эрлан Шактыбек уулу Кызартык жаш ишкерлердин бири. Биздин айыл Кызарт айылы, Жумгал районунун. Белден ашкандан кийин экинчи айыл. Бул айыл эми туризмдин эң мындай Кыргызстандын эң алдыңкы айылдарынын бири да, чордосу ушул жер. Анткени биз Сөңкөлгө жакын болобуз да, 25 километр ушул жерден. Анан жайы менен бул жерде туристтерди кабыл алуу. Ушул бир 10 класс баладан 35-40 жашка чейинки жигиттер ушул жерде эмгек кылышат, туристтерди тартат, атчы болуп ат менен алып барат. Анан бул жерде көбүнчө азыр жаштардын баары англисче сүйлөп калган. Жакшы сүйлөшөт, атчы гид болуп алып жүрүшөт да. Мына бүгүн эле 4 турист кетирдим, 2 атчы кошуп. Бирөөсү англа гид деп коебуз, англисче билет. Колдоп, жандоочу болуп жүрүшөт да. 3 күндүк турларды сатабыз. Негизи көбүнчө бул жерден Кызарттан чыгып Килемче жайлоосуна бир жатат, Сөңкөл жайлоосуна барып бир жатат. Анан кайра келишип Кызарттан ушул жерден жатып эс алышып, анан эртеси күнү кайра жолдорду улантып кетишет. Ушул Кызарттын потенциалы бул жерде аябай жакшы. Жатаканалар курулуп атат. Бул жерде ар бир үйдө бир 4-төн 5тен ат. Ар бир үй бүлөлүк казынасына акча түшүп турат да, бул жерде жайкысын аябай жумуш жакшы болот. Эрлан мырза Соңкөлдүн жээгине боз үйлөрдү, глэмпингтерди орнотуп, туризмдин өнүгүүсүнө салымын кошуп келет. Соңкөлгө, Килемчегечи ушул айылдан баары чыгат, отелден чыгат, ар жактан чыгат, баары топтошуп ушул жол менен, аттар менен, өдөлөп, кокту менен кетет. Бул жер биздин бирден бир себебибиз туристтин көп келип калганы. Сөңкөлгө чейинки жол аябай кооз. Базар туруп суусун бойлоп барат, тоонун үстү менен барат. Аябай кооз да бул жерчи. Анан туристтер кетип атканда сурайбыз да бизчи. Кыргызстан кайсы жери жакты деп жетсек, көбүнчө ушул жерди айтышат. Ат менен Сөңкөлгө бараткан жол аябай жакты, бизге аябай кооз экен. Эмнелер бар ал жакта ошол жолдо? Суу бар, чоң базар туруп суу сагат. Боюнун баары бак. Анан мунун үстүнөн өтүшөт. Кашка кыя деп коет, ошого чейин барышат тоонун үстү менен. Асты болсо жанагы базар туруп суусу агып бак болуп аябай
алгач гид болуп иштеген 33 жаштагы Тыныбек Жайлообек уулу учурда 40 атты багып, кызартка келген туристтерди тосуп алып, Соңкөл жайлоосуна чейин жеткирүү менен алектенет. Азыр өзүмдө ошо 40 ат бар. 40 ат кармайм. Чек өзүмдүн аттым анан жетпеген элден алабыз. 40 ат деле жетишпейт. Ал 40 аттын канчасы өзүңүздүкү? 40 ат өзүмдүк, полный эле өзүмдүк. Жалгыз өзүңүз багып жетишесизби ал 40 атты? Жетем, биякта бир туугандарым бар, ийнелерим бар. Ошолордун жардамы менен жетип келген ушул жерден тосуп алабыз. Келет бияка койсун, бияка коебуз, агытсын, агытабыз. Ушул карап ушу менен эле көрөчү күн таң атат, кеч кирет. Канча жылдан бери алектенип келатасыз ошо? 10 жылдан ашып калды бу жерде. Өзүңүз гид болуп да иштейсизби? Мен гид болуп иштегеним 4 жылдай гид болуп иштедим. Андан кийин ушу айыл деле болуп калдым. Айылдан туристтер келет, тосуп алам. Аларды аркадан тосуп алып келип, обедин берип үйдөн. Биздики только жатакана эмес, бу жерден обед ичет. Обед ичип алып эле анан ошо менен ат минип алып кетет. 3 күн, 4 күн, 5 күн ушундай барып, кайра келип, ошол жерден такси менен келишет, такси менен кетип калышат ушундай да. Биякты Көрсөтүп, тааныштырып, айтып бере берсеңиз, аттарды каяктан аласыз? Аттардын баары ошо тилекке каршы жок болчу, турга кеткен. Качан келишет? Эртең келишет, буюрса жарымы эртең келет. Пока ушул сарайга кармайм. Ушунда сарайга кармап, сарайда багам. Кудайга шүгүр, эми чыгымы ат өзүнүкүн өзү табат, тойдун деле. Кирешеси да жакшы болот. Ушу баарына жетиштүү эле болот. Негизи айыл болгондон кийин дыйкан чарбачылык баары бир мал багабыз. Тойд өз жерлер менен тойд алганга аракет кылабыз, жыйнаганга. Сатып алсын, сатып алабыз ушундай. Сарайды аттарга салгам. Негизи мен англисчени окуп деле үйрөнгөн жокмун, негизи гид болуп жүрүп эле үйрөнүп. Эми аябай жакшы билем деп айтпайм, бирок келген туристти жакшы кабыл алып, жакшы узатып, эмне болгонун ошонун баарын суроого жетет да, суроо алганга жетет. Эми ал мен ошо атты көбөйткөндүн себеби элдер кээде берет, кээде бербей коет. Ошондон улам көбөйттүм да. Тыныбектин аркалаган жумушунда кызыктуу гана эмес, кээде жүрөгү үчүн алган окуялар да болуп турат. Негизи кооптуучулар бир турга чыгып анан ошо ат чаптырабыз деп болбой бир жыгыкканбыз. Жыгып ушу башыдагы жакшы шлем бар болчу. Шлем кийгизебиз негизи постояннычы. Шлем бергенде коркунуч жок. Ошондо ошо чоң эже болчу да. Ошо жыгылып анан ошо шлем мынтип жатып калып атпайбы? Анан жатып калып анан бир жүрүп аркасынан келип эле анан тургузуп алды дегенде баягы тура калып анан кайра каткырып бизди шылдыңдап атпайбы? Ушундай случайлар болот негизи. Бирок шлем жок болсо кичине опаснийраак болот. Эми аларда ушундай кээ бирөө тамаша көй болот, кээ бирөө капризный болот, кээ бирөө сонун чыгып, негизи турист аябай жакшы да. Айылдык гид өзү жашаган үйүнө тамактануучу жайда уюштурган. Германия, Франция сыяктуу бир катар өлкөлөрдөн келген туристтер Тыныбектин үйүнөн кыргыз даамдарын татып, андан ары жолун улашат. Негизи WhatsApp'тан бир күн мурун эле броон келет. Броон келгенден кийин ошо эртең менен дайынданабыз. Мага менен келинчегим ушул жерде обедин дайындашат, эртең менен эрте туруп алышат. Бияка болсо келишет, келгенден обед ичишет ушул. Негизи кыргыздын тамактарын баарын эле жакшы көрүшөт негизи. Бизге негизи эт жейт, жебейт деп эле айтат. Эт жебегенге бөлөк тамак жасап беребиз, эт жегендерге как положено эле биздин эле тамактар жасап беребиз. Кандай пикирлерди калтырып атышат аны? Малар болсо айтат чоң рахмат деп, мага менен келинчегиме тамагыңар даамдуу болуптур деп. Кээ бирөө ыраазычылык кылып акча таштап кетишет, же белек таштап кетишет ушундай. Кандай тамактар жасап бересиздер? Көбүнчө неме болгон тамактарды эле жасап беребиз. Ошондо алмак салмак кылабыз. Плов, суп, анан жана беш бармак ушуларды мага жасап беребиз. Кулчатай, дымдама ошонун баарын жасап беребиз.
ошону мага карап жазып беришет. Мисалы бир келген туристтер бүгүн эмне тамак ичип кетти, аны эстеп калышат. Кийинки келгенде бөлөк тамак пиширип беришет, сөзсүз түрдө. Алып кетип бараткан гидтер тияка барганда ушундай тамак ичип келдик деп айтат. Алар эми бир тамакты эле иче бербеш керек да. Кайра келгенде өзүнчө тамак ичиш керек. Do you like Kyrgyzstan? Yes, I do. Where are you from? United States. Very good. Беш жылдан бери бул иш менен алектенип жүрүп, англис тилин да мыкты өздөштүрүп алган. 5 жылдан бери мен туристтер менен жүргөндөгү өзүмө алган пайдалуу нерселерим маданият. Аябай маданият. Мисалы мен азыр бир жерге мындай чакан салафанда таштагым келбейт. Мен көрсөм терем анын барынча. Пайдасы көп эле. Жигиттин аты Аскар. Бул менин жакшы көргөн инелеримдин бири. Келинчеги Айжан. Бул экөө тең туризм тармагында иш кылышат. Өйдө жакта жатакана салып атышат. Азыр көрсөтөм андагы. Келинчеги англис мугалими, англисчени жакшы сүйлөйт. Аскар өзү атчы гид. Бул дагы ат турду аябай жакшы чөңкөлгө дайыма каттап турат. Ошо булар дагы ошо жаш үй бүлө. Булар да ошо туризм менен иш кылып көнүштү. Мына сен эле реклама кылгандын эле үстүндө болуп атам мен, өнүгүп кетсин деп. Саламатсызбы? Кандай жакшысызбы? Каяктан каяка? Тартып жүрөбүз айылды. Туризм боюнча. Жакшы. Ийгилик. Сага да ийгилик. Жакшы да. Бизге көбүрөөк алып барып турсаң конокторду. Башка жака алып барып атпсың сен, угуп атам чо да. Эй, колдоо бизди да колдоп кой. 33 жаштагы Шергазы башка кесиби бар экенине карабай гид кызматынан баш тартып кете албай турганына токтолду. Мен атым Шергазы, бул тармакта иштегениме көп жыл болду, уже студент кезимден баштап эле азыр мен 33-төмүн. Биздин аймак ошо туристке жакын болгондуктан келип кетип аткандан кызыгып эле биз да чыксак болобу деп эле баштаганбыз. Англис тилин болсо көбүнчөсү эле мектептен, университеттен, бирок көбүнчөсү ушул практика аркылуу туристтер менен үйрөнүп. Кезим өзүнкү менен эл аралык байланыш. Магистрант чет өлкөдө окугам. Бул тармак өзү тузоор деп коет. Башка жумуш деле аркылайм, бирок муну кайра чытай албайм да. Ошондой сыяктуу. Быйыл абдан жакшы, аябай көп келип атат. Азыр ар бир адам өзүнүн эле мүмкүнчүлүгүнө жараша кылып атышат негизи эле. Жакшы мамлекет тарабынан ошо мамлекет өзү эле тоскоол болгон жок эң негизгиси. Кайсы шарткан иштемдесе ошонун баарын эле добро эле берип атат. Бул айыл аракетине кылып атышат. Көбүрөө уже алдыңкылар уже гостевой уже салып коюшкан. Артагылар болсо көчөдөгү эле байкелер, инилер бизде чыгып келсек деп өнүгүп атышат. Тилге кызыгуулар аябай көп. Атым Шайыркүл. Туристтер жакшы келип атат, аябай эле келип атат, жакшы. Мурункуга көп келип атат. Быйыл өзгөчө көп келип атат. Жакшы эле. Сиз өзүңүз коноктосуп туристтерди кабыл аласызбы? Мен анда-санда кабыл алам. Көбүнө балам турист менен иштейт өзү. Гит болуп иштейт. Негизи айылдын жашоосу жакшы жагына өзгөрдү ошо туристтердин келиши менен. Кандай эмне өзгөрдү? Өзгөрүп атат. Мисалы деген балдардын баары турист менен иштеп атышат. Жакшы эми үйлөрдүн баары оңолуп атат. Жерлердин баары оңолуп атат. Көчөлөрүбүздүн баары оңолуп атат. Салынып атат. Жакшы эле болуп атат. Жакшы. Негизи айыл мурун туризм өнүгө электе. Туризм менен иши жок эле, дыйкан чарба менен алектенип эле мал менен эле. Туризм акыркы жылдары жакшы өнүктү. Через Кочкор иштечүбүз негизи. Азыр Кудайга шүгүр, бирок прямой келип баштады туризм бар ошо. Соңкөл келиш үчүн бизге келет да. Бул жерден биз точкасы болуп калганбыз да ушулай эле. Бөлөк айылдар туризм менен иши деле жок, бөлөк айылдар кыч. Биз именно ушул эмеси болуп калганбыз да.
Гидтердин арасында студенттер да бар. Алардын бири Нурлан. Чет өлкөлүк туристтерди коштоп 3 күндүк турдан кайтып келе жаткан учуру. Менин атым Нурлан. Мен өзүм студентмин. Юракадемиянын жайкы сунушунда иштейбиз. Каникул учурунда гид болуп. Акчасы жакшы, аябай жакшы табабыз. Ошол мындайча айтканда азыр туризм менен эле окат кылабыз көбүнчө ошол. Өзүбүз да турист болсобуз. Англис тилин негизи ушу өзүм эле үйрөндүм, телефон аркылуу эле. Азыр баягы интернет өнүккөн дегендей. Ошол практика керек көбүнчө туристтер менен сүйлөшүп, ушундай көбүнчө жүрсөң, ошондо бат үйрөнөсүң да. Өзүм ушу Кызарт айылында эле төрөлгөм, Кызарт айылында тургунумун. Азыр көбүнчө ушу туризм тармагы өнүгүп жаткандан англис тилине да басым жасагандар аябай көп да. Эмнеге дегенде гид болуп чыга келгенде кээ бирлер мисалы кыйналат, тил билбегендерчи. Туристтин каалоосун аткара албайт. Мындайча айтканда бир нерсе айтса аны түшүнбөйт да. Ошондон өзүнө күч келгенде анан айла жогунан үйрөнөт да көбүнчөсүчү. Азыр жакшы, көп жаштар кызыгып атат, аракет кылып атат. 150 миңден ашат. Өзүм ошондой чыгарам да. 3 айдын ичинде. 3 айдын ичинде. 1 жылдык чыгышыңызды жалат экен да, сиздин окуудагы 1 жылдык. О, жакшы, контрагыма жетет мисалы. Теңиңизден акча сурабайсыз. Жок. Канча жылдан бери ушул иш менен алектенесиз? Быйыл 2-жыл кетип атат. Былтыр гана баштагам. Ошол туризм негизи мындайча айтканда, мисалы, биякта турист тоскондор табат. Кайра биз, кайра тиякта Сөңкөлдөгүлөр бар. Мындайча айтканда, туризм аябай жакшы. Демек, элдин жашоо шартынын жакшырышына таасир тийип атабы? Аябай тийип жатат. Мындай айтканда, менден да жаш балдар иштейт, окууну бүтө электер. Аларга да жакшы, мисалы, ата-энесинен акча сурабайт. Ата-энесине мындайча айтканда жеңилдик болот. Мындай туризм жакшы эле нерсе. Анан айта кетчү нерсе ушул өзүбүздүн жаратылышты сактап, коргоп, аяр мамиле кылуу керек чынында. Сөңкөл канча бир жылдан бери мурун мындай мал салга жайыт болсо, азыр туризм менен өзүнүн кооздугу менен туристтерди тартып жатат. Атым өзүмдүкү, өзүмдүн 4 атым бар. Алар да жакшы табат, мындайча айтканда. Күнүнө 800-900төн алабыз. Өзүмө күнүнө 2000ден, атка 800төн күнүнө да. Мисалы азыр 3 күндүк турдан келип атабыз. Атка деген 2400 алам, өзүмө болсо 6000 алам. Айылдын келечеги потенциал деп коет, жакшы да. Түндүк түштүк жолу ушул жерден өтүп атат да, азыр бизденчи. Альтернативдик түндүк түштүк жол жаңы салынып бүттү, бирок толук кандуу ачыла элек. 2025 ачат деген имиштер бар болчу, бирок ачылган жок. 2026 буюрулса ачылса, бул жерге турист толот. Анткени аябай маршрут жакшы бул жердики. Жаңы жол болот, көлдү айланып келет. Бул жерге келет, Сөңкөлгө чыгат, түшөт, түштүктү көзөй кетет. Азыр биз көбүнчө эле айтып атабыз, ушул жерде айылдагы колунда барларгачы жатакана салгыла. Ушундай масштаб болот. Мисалы кеминдегидей масштаб көп болсо биз эчтекеге жетишпей калабыз деп, мисалы менин тааныштарыма, акчалууларга айтып атам. Анан менин дагы планым бар, буюрса ошо айылга жатакана салам дегенчи. Жергиликтүү гидтердин айтымында Кызартка күн сайын 50дөй турист келсе, 50дөй турист кайра кетет. Алардан түшкөн каражаттын эсебинен жергиликтүү элдин жашоо шарты оңолуп, ал гана эмес ишкерлердин саны өсүп барат. Бул көрүнүшкө кесиптешим экөөбүз бир чети кубансак, бир чети суктанган бойдон борбор калааны көздөй сапар тарттык. Эмки берүүдө Кызартта ылай чоподон өзгөчө стилдеги конок үйүн куруп, чет элдиктерди кабыл алган жаш жубайлар тууралуу айтып беребиз.